Müslüman balasının жашоосундагы дуанын орду канчалык? Ошол суроону түшүнүү үчүн, бул суроого жооп берүү үчүн бүгүн иншалла биз силер менен дуа жөнүндө бир ой жүгүртөбүз. Алла Таала насип кылган болсо. Урматтуу мусулман бир тууганым, дуа деген сөз бул кайрылуу дегенди билдирет. Мусулман дуа кылган учурда Аллах субханаху ва таала кайрылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисинде айтат. Караңыздар. Ад-дуау муххул ибада. Дуа бул ибадаттын өзөгү, маңызы, түйү, өзү десек болот. Караңыздар. Ибадатка эмне кирет? 5 убакыт намазыбыз кирет. Ибадат болуп эсептелет. Парз. Анын жанында сүннөттөр бар. Андан сырткары нафил намаздарыбыз бар. Тахаджуд намаздарыбыз бар. Духа намаздарыбыз бар. Ишрак намазы бар. Шүгүр саждасы бар. Иши кылып, намаздын түрлөрү көп. Анын жанында орозо ибадаты бар. Анын жанында садака ибадаты бар. Зекет ибадаты бар. Иши кылып, кайсы ибадаттарды билсең бил, кайсы ибадаттарды аткарып атсаң аткар, ошолордун бир өзөгү бар дейт да. Ошол ибадаттардын бир маңызы бар. Ал болбосо ибадат болуп эсептелбейт деген сөз да бул жерде. Эмне? Ад-дуау. Ал эмне? Алла Таалага болгон дуабыз дейт. Карасаңыздар. Намаз окуп аткан учурда намаздын ар бир сөзү Аллаху акбардан башталып туруп, ассаламу алейкум ва рахматуллахка чейин окуган оозубуздан чыккан ар бир сөз дуа болуп эсептелет. Туурабы, туура эмеспи? Карасаңыздар. Ад-дуау муххул ибада дейт. Дуа, бата бул ибадаттын өзөгү, ибадаттын маңызы. Эгерде сен намаз окуп аткан учурда ичиңде дуа болбосо, сенде бир бата болбосо, анда сен ибадаттын канчалык деңгээлде Кудайдын астында ибадат болуп эсептелет. Экинчи аят ошого далалат кылат. Кул ма я'бау бикум рабби лаула дуаукум. Айткының эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Жаныңдагыларга айт. Момун мусулмандарга айт. Жалпы имандууларга айт. Кул ма я'бау бикум рабби лаула дуаукум. Эгерде силердин дуаңар, батаңар болбосо, анда Аллах силерди эмне деп барктасын дейт. Карасаңыздар. Сени Кудай Тааланын астында сен кылган, сенин эмнең Алла Таалага кылган дуаң болуп атат. Дуа демек адам баласын ошончолук даражасын өйдө көтөрөт экен, туугандар. Карасаңыздар. Дуаны биз намазга байланыштырдык, карасаңыздар. Ибадат дедик, ибадаттын өзөгү дедик. Экинчи аятта айтып атат Аллах субханаху ва таала, эгерде силердин дуаңар болбосо, Кудай Таала силерди эмне деп барктасын деген экинчи аят болуп атат. Бул дуанын маанисин кайра күчөтүп атат биздин көзүбүздө. Анда суроо эмнеге ошончолук дегенде, себеби дуа бул адам баласынын Кудай Таала карата болгон алсыздыгын ачык айкын билдирүүсү болуп эсептелет. Бир гана текебир инсан, менмен синген инсан, өзүнө ишенген инсан,
Түшүнүктүүбү? Алсыздыгын кабыл кылбаган инсан Кудай Таалага дуа кылбайт.